Кыргызстан ките окуйбуз деген акция болуп атат. Ошол акцияга жакшы активдүү катышып бергиле. Биздин китеп болжолдуу саякатта болот. Азыр ушинтип китептерди деген Кыргызстан китеп окуйбуз деген акцияга анан дагы бул жактагы ата энелерге, анан арка ата эне, кошуна ата энелерге берип, ошо биздин китеп болжолдуу саякатка чыгат. Жерде окуйт, биназ окуйт. Андан кийин анан жактагы окуучуларга, ата энелерге бересиздер. Ошондо биздин китеп болжолубуз саякатка чыгат. Биз ошо Кыргызстан китеп окуйт деген акциябызга активдүү катышып бергиле. Макул, катышып берели. Гүлназа көз окуйду, анан кошуналарга берип коебуз. Кызым, Гүлназ кызым, мындай китеп окуп берейин. Жактан сонун көрөт, сонун кызыктуу китептер бар экен. Шуну окуй эле көбүз. Кош терек деген китептин автору Гулжан Ишаналиева экен. Жакып менен Чыңгыз айыл четинде ойноп жүрүштү. Алар жанаша өскөн теректин жанына келишти. Мынчалык чоң теректердин балдар
таңыркай карап турушту. Чыңгыз, карасаң, аябай чоң баг экен, Ай, алыстан анча чоң көрүнбөгөнү менин жанына караганда өтө бийик турат. Мен мындай бакты көрө элекмин. Кел, экөөбүз кучактайлы. Балдар бактын бирин экөөлөп кучакташып көрүштү. Бирок кучактары жеткен жок. Бул бактарды ким тикти болду экен? Балдар кызыгып калышты. Чыңгыз, кел, чоң энемден сурап көрөлүчү. Чоң энем баарын билет. Алар жарыша чуркап айылга келишти. Чоң эне, биз аябай бийик жоон бактарды көрдүк, деди Жакып шаша. Ооба, чоң эне, ушунчалык жоон экен. Биз кул чатырыбызды бириктирсек да жеткен жок, деп кул ачып жайып көрсөтүп жатты Чыңгыз. Аларды ким тиккен? Же өздөрү эле өстүбү? Деп шашыла сурашты. Келгиле балдарым, деп чоң эне экөөнү эки жагына отургузуп алып, кош теректин баянын баштады. Мындан бир топ бир жыл илгери силерде кичинекей талант менен Абдрахман аттуу эки дос болгон. Алар ошол терек өскөн жакка барып көп ойношчу. Экөө достугун бекемдөө үчүн эрте жазда кичинекей көчөттөрдү отургузушкан. Тез сугарып, теректерди жакшы карашчу. Теректер бийик болуп жанаша өсүп чыкканда эл ал жерди кош терек деп атап алышты. Талант менен Абдрахман